Новостройка алтын қазық объезднойды тосып атышат. Элдин талабы мэриядан бирөө келип биздин светти чечип берсин. 2 күндөн бери свет жок, балдарыбыз тоңуп калды дешип атат. Бишкектин жака белиндеги алтын казык менен теңдик конуштарынын тургундары айланма жолду тосуп алышты. Окуя болуп жаткан жерден тартылган видео Короче Telegram каналына жүктөлдү. Жашоочулар таштанды төгүүчү жайдын аймагындагы трассаны жаап салышты. Алар 2 күндөн бери үйлөрүндө электр энергиясынын жогуна наразы дешти көөлөр. Аталган конуштарды түндүк электр ишканасы тейлейт. Компания жарык өчүрүлгөнүн тастыктап, мындай чара тургундардын карыз үчүн көрүлгөнүн белгиледи. Ушул тапта ишкана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ал эми Чүй облустук милициясы жолдун жабылганы боюнча маалыматты тактап жатканын кабарлады. Новостройка алтын казык светти күйгүзүп койсун деп элдер объезднойду тосуп алышты. Бир да машинаны өткөзүшпөй атат. Алтын казык конушу, свет жок, жол тосуулар. Объездной тосулуп атат, элдер свет жогуна наразы болуп атат. Свет жок да айтып. Байке айтып коюңуз, эмне болуп атат бул жерде? Свет жоктон болуп атат. Эл эмнени талап кылып? Кыйналып атат. Балдары бар, жаш балдар. Ооруксан балдар бар экен. Тура албай атат. Сүт жалбаган балдар. Элдердин талабы эмне ошондо? Мэриядан бирөө келсин деп атабы? Келсин деп атат. Көпчүлүгү келди. Эл 10 мүнөт объезди ачып турду. Результат алып келген жок. Кайра элдер тосуп атат. Өкмөттө мэриядан бирөөдү алып келем дедиңер, алып келбедиңер дейт. Кайра эле тосушту. Пробка кайра эле башталды.